Мектеп жаңы эле ачылган. Дос кыздар балдар менен мектеп алдына эс алууга чыкканбыз. Учурда жигиттер менен жүргөн кыздарды көрүп, акыр аягында өкүнүп калышпаса экен деп, өзүмдүн башымдан өткөргөн окуяны айтууга туура келди. Назарбек деген классташым келип, мени 11-класстагы агасы менен таанышууну суранды. Биз 3 дос кахалап күлүп, таанышсак таанышалы дедик. Аңгыча Назарбек бойлуу келишкен жигитти ээрчитип келип биз менен тааныштырды. Эрланды көргөндө бүт денем калчылдап, жөнөкөй сөзү менен жүрөгүмдү багындырып алыптыр. Ошол күндөн тартып сабакты мурдагыдай окубай, оюмдун баарын Эрланды уруп алдым. Досторум баары сабакка кирип кетишти. Унара, токтой турчу. Мен сага көптөн бери ашык болуп жүрөм. Экөөбүз кыз жигит болсок кантет? Мен сага ашык болуп калдым деген сөзүнө ишенип, сүйүү сезимдеримди ага арнадым. Жашым 15 болгону менен жүрөк ыйлаткан алгачкы сүйүү сезимдеримди башкара албай турган кезим эле. Капысынан Эрланды бир кыз менен кол кармашып турганын көрдүм. Капа болдум, ыйладым. Сабактарга кош көңүл мамиле жасап, бир тууганыма апама болгома менен супсак. Досторума жолуктум дегиче ал жөнүндө сөз ачкым келип, аны көчөдөн эле эл арасынан эч кимге сездирбей издей баштадым. Бирок анын мага болгон сезимдери солкундай баштады. Ошондо досторум, класс жетекчим жана апам мага жакшы кеңештерин беришти. Кыздар, силер да мендей болуп азгырылып, бирөөгө ашык болуудан абайлагыла.